Мурда охрана бар болчу, ата энелердин эсебинен биз аябай жакшынакай кылып балдарды киргизип, айрыкча биринчи смена менен экинчи сменанын ортосунда 1 саат аралыгында биз балдарды өткөрүп берчү да жолдон. Азыр мындай шарт болгондуктан биздин балдар үчүн аябай кыйынлыкта туруп атат. Айрыкча кичинекей балдар, 1-класстан 4-класска чейинкилер да. Мектеп директорунун айтымында окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жол белгилери аздык кылат. Мындан улам мугалимдер тиешелүү тармактардан мектептин жанындагы жолго жол белгилерден сырткары автоунаалардын ылдамдыгын түшүрө турган атайын дөңсөлөрдү орнотуу керектигин суранышкан. Быйылкы окуу жылында 2 окуучубуз жол кырсыгынан кабылды да. Бул аябай чоң ылдамдык менен келет машиналар. Өйдө жактан келип, ошо кичинекей балдарыбызды уруп кетти. Өзүн өкмөткө, ошону менен бирге эле шаардык билим берүү бөлүм башчыларына кайрылып, кат менен кайрылганмын. Бир нече жолу кайрылдым. Ошондой болсо дагы бул жердеги белгилер бизге аздык кылып атат да. Көбүрөөк ошол белгилерди коюп берсе, балдар өткөндө же милиция кызматкерлерине кайрылганбыз биз, майылдерге дагы. Алар дагы ошол кызматкерлердин жетишсиздигинен бизге жетишпей атат да. Баткен шаарында базар жана башка соода түйүндөрү шаардын ортосунда жайгашкандыктан шаардын борбордук көчөлөрүндө эртеден кечке автоунаа тыгыны жаралып, жөө жүргүнчүлөр үчүн кооптуу жана ыңгайсыздык болот. Шаар тургундары жергиликтүү бийликке шаардагы жол коопсуздугу жана жолдогу башаламандык боюнча бир канча жолу сунуштарды бергени менен алар аткарылбай келет. Ошондой шарттар түзүш керек. Шаардын мэриянын өз биринчиден бир милдети ушундай шарттар түзүш керек да элгечи. Ошондой автоунаа токтой турган жер. Мисалы үчүн могул жерде, жакын эле жерде ошол автоунаа токтой турган жер бар. 24 саат иштесе болот ошол элечи. 10 сомдон 20 сом ошол жерге киргизип мисалы үчүн. Андан сырткары эле могул азыр эле могул эмени көрүп турасыз. Тротуардын азыр уже машиналар тротуарга чыгып. Бул деген жөнөкөй жараганга биз тоскоолдук кылып атат да машиналарчы. Тротуардын жарына чыгып алган, сиз эртең 1 айдан кийин момент өтөсүз мындай кылып. 2 бүт эмес 1 бүтө өтө турган болуп калат да. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин айтымында автоунаалардын кескин көбөйгөнү жана ага Баткен шаарынын тар жолдору жооп бербей, ошондой эле атайын автоунаа токтотуучу жайлардын жоктугу, айдоочулардын жол эрежелерин одоно бузгандыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүнө алып келүүдө. 7 кызматкер эме кылганбыз. Азыркы 7 кызматкер дагы жетишпейт экен. Азыр автоунаалардын саны өскөндүгүнө байланыштуу. Биздин кызматкерлер тазалап өтүп кетсе, артынан эле кайрадан дагы толтурушуп кетишип атат. Жазган сайын уруш, жаңжал болуп, жанагындай эме болуп турупчу. Ал боюнча мэрияга кат бергенбиз. Жанагы автостоянкалар боюнча. Автостоянка жоктугунан ушундай автоунаа тыгындары пайда болуп атат. Ал эми жол кырсыктарынын алдын алуу боюнча Баткен шаарынын бийлиги бюджеттен быйыл болгону 200 000 сом ажыраткан. Ал каражат ички жолдордогу жол сызыктарын оңдоп, калыбына келтирүүгө араң жетет. Ал эми жолдогу окуучунун коопсуздугу азырынча окуучунун өз мойнунда.